Өзгөрүш айылында бүгүн чоң жаңылык. Өзгөрүш айылынын эли жылдап күткөн Кашкажол орто мектебинин курулушу аяктап, бүгүн окуучуларга эшигин ачты. Бул мектеп Саут өнүктүрүү фондусу тарабынан каржыланып, жалпы сметалык баасы 86 миллион сомду түзөт. Буга чейин Кашкажол орто мектебинин окуучулары Чакан мектепте 3 сменде окуп келген болсо, эми мындай жаркыраган 275 орундуу мектепте билимин алышмакчы. Анда мектептин ичинде кандай шарттар түзүлгөн, алдыда айтып беребиз. Мектептин ичи кенен жана жарык. Класстык бөлмөлөрдө мугалимдер жана окуучулар үчүн бардык заманбап шарттар түзүлгөн. Айгерим Калбекова Кашкажол орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты сабагынын мугалими. 10 жылдан ашык балдарга билимин берген мугалимдин бүгүн кубанычында чек жок. Жаркыраган жаңы мектепте балдарга татыктуу билим тарбия беребиз деп кубанып турган учуру. Бардыгыбыз күтүп, сүйүнүп, кубанып, кыялданган классыбызга, мектебибизге биз ээ болуп, кубанычыбызда чек жок. Мурдагы шартыбызды айта кете турган болсок, 3 сменде 30 минутадан окуп, ошол учурда дагы балдарыбызга болгон билимибизди берип, бардыгыбыз аракетибизди жасап келгенбиз. Буйруса, ушундай заманбап шартта чоң мектепке кирип жатабыз, босогубузду аттап жатабыз. Алтын уябызга келечектеги Кыргызстандын керегине жараган жаш муундарды тарбиялап, татыктуу билим берип, бир Кыргызстанга салым кошкон инсанды даярдап чыгабыз деп буйруса ниеттенебиз. Өзгөрүш айылынын эли кубанып күткөн Кашкажол орто мектебинин жаңы имараты бүгүн окуучулар үчүн эшигин салтанаттуу түрдө ачты. Эң негизгиси бул билим ордосу түзүлүп жатат. Бул абдан жакшы бир жаңылык, баарыбызга кубанычтуу жаңылык деп эсептейм. Себеби ушул жерден окуп билим алганда кичинекей бөбөктөрүбүз турат. Булар келечекте Кыргызстандын өнүгүшүнө чоң салымдарды кошот деген үмүттөрүбүз бар. Жакшы билим алыңыздар бул жерден. Урматтуу мугалимдер, сиздерге күч кубат каалайм. Терең ыраазычылык билгизем. Мына быйыл дагы жаңы окуу жылын ачып, жаңы кичинекей бөбөктөрдү өз балдарыңар тосуп алганда кубануу менен тосуп алып жүрөсүздөр. Себеби ар бирибизди өз ата-энебиздей болуп, тентегинде, жоошунда баарыбызды бирдей тарбиялап, билим берип келесиздер. Сиздерге ыраазычылык билгизем. Ушул мектебибизден келечекте президенттер, премьер-министрлер эң мыкты деген дүйнө жүзүндө жаңы ачылыш ача турган, космоска бизди кыргыз элин алып бара турганда жакшы мыкты инсандар чыгышсын. Ушул жерден билим алышына мен тилектешмин. Дагы бир жолу ушул мектеп салынышына салым кошкон адамдарга ыраазычылык билгизем. Асманыбыз ачык болуп, желегибиз желбиреп турсун. Бар болуңуздар. Облус жетекчиси мектептин ичиндеги түзүлгөн шарттар менен таанышты. Кандай экен? Жакшы окуйсуңарбы? 25 окуйт, кана кол көтөрүлөчү. Буга чейин шарты жок тар бөлмөлөрдө билим алган окуучулар бүгүн кубанычта. Жаңы мектептен жакшы билим алып, өлкө келечегине жараган чыган инсандардан болобуз деген тилектерин билдиришти. Көп места парталары жакшы экен, абдан жакты. Ичи чоң, жапжарык, таптаза экен. Бул мектепке окуп жатканыма абдан сүйүнүп жатам. Бул мектеп мага абдан жакты. Мектебибиздин кенендеги класска баткандыгыбыз жана ошондой эле парта столдордун бардыгы жаңы болгону. Бул күндө Кашкажол орто мектебинин окуучулары ушул айылдын эли дагы аябай күткөн күн болуп турат. Абдан сүйүнүп атабыз. Көптөн күткөн күнүбүз анткени ушу бир жыл болуп кетсек дагы өзүбүздүн атыбызды калтырсак, жана ушул мектептин жаңы мектептин окуучусу болгонума сыймыктанып отурам. Жаркыраган заманбап мектептин курулушу 3 жыл мурда башталган. Көп узабай бүгүн пайдаланууга берилип жатканына элетели ыраазы. Дүйнө бүткөн дүйшөмбү аябай жакшы болду. Балдарыбыз ушул жерден билимдүү болуп өсө берсин. Ак Жолтой мектеп болсун.
илимдүү, билимдүү балдар чыксын. Жакшы өнө өскөн мектеп болсун. Кашкажол орто мектебинде 300дөн ашуун окуучу билим алат. 25 мугалим эмгектенет. Айжамал Байырбек кызы, Чыңгыз Бокошев, Эркинай Жумабекова, Бакаят району.